Ұлды жақшы тәрбияласаң, жақшы үй білем. Қызды жақшы тәрбияласаң, мықты қоғам тәрбиялайсың. Азыр еліміздің дал ушул мақалының терең мааниси орындалып жатат. 18, 20 жана 21 жаштагы жап-жаш кыздар төрөп, ымыркайын таштаганы бүтүндө кыргызстандыктарды нес кылды. Алатау лайф программасынын бул чыгарылышынын темасы азыркы жаш моон мигранттардын балдары деп аталат. Эгерде бизди YouTube'дан көрүп жаткан болсоңуз, пикир калтырып же бармакты өйдө көтөрүүнү унутпаңыз. Адистердин кеп кеңешин көбүрөөк киши көрсүн. Төрүбүзгө балдар психологу Шолпан Мамытова менен гинеколог Мөркан Анарбаева айымдар чакырганбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар? Биздин студиябызга кош келипсиздер. Кандайсыздар? Алгач эле ушул белгилеп өткөндөй, бүгүнкү абал бүтүндөй кыргызстандыктарды нес кылып турат. Биринин артынан бири тыштап кетип, болуп көрбөгөндөй баягы массалык шок деп коет го. Ошондой болуп турабыз. Темабыз дагы мигранттардын балдары деп турабыз. Балким ушул тыштап кеткендер мигранттардын балдары болушу мүмкүн эмес, бирок көбүнчө ошол мигранттар чет өлкөгө иштеп кеткенде балдарын кароосуз таштап кеткен. Кароосуз болгондо баягы жакындарын таштайт албетте, бирок ата эненин мээрими, ошол эле сүйүүсү, ошол эле кеп кеңеши жетпей чоңоюп бүгүнкү күндө моондай абал жаралып турат. Шолпан айым, тарбиянын мааниси, үй бүлөдөгү кыз менен уулга кеңеш, ошонун таасири жөнүндө айта кетсеңиз. Негизи бул үй бүлөдөгү тарбия, бул биринчи, мен көп жерден айтам, баланы тарбиялаба, сен өзүңдү тарбияла деп айтам да. Себеби бала укканын эмес, көргөнүн жасайт. Уул бала атасыныкын жасаса, ал эми кыз бала апасыныкын жасайт деген немемеге өтө жакынмын да мен. Себеби мен өзүмдүн практикамда да ошол нерсени байкайм. Негизи ошол нерсеге өтө жакын карайм. Анан сиз айтып кетмекчи, мигранттар болгондо ошо бул ата эне менен жөнү гана мындай кыл, тиңдей кыл гана эмес, мээрим, эмоционалдык кандайдыр байланыш болуу керек бала менен. Эгерде эмоционалдык байланыш жок болсо, бала кандайдыр бир жалгыздыкты сезиши мүмкүн, кандайдыр бир проблемалар жаралса, ошону колдоо, ошону айта турган адамын издейт көп учурда. Анан ал адам негизи ата эне болуу керек да. Ата эне эгерде эмоционалдык байланышты тыгыз байланышта болсо бала менен, бала өтө өзү колдоодо экенин сезип, кандайдыр бир ишеничи болот өзүндө дайыма. Ошол ишеничи менен көп нерсеге жетише алат жашоосунда. Анан бул жерде эң негизги нерсе ата эне менен ата эненин бири-бирине болгон мамилесинен башталат көп нерсе. Жолдошу менен келинчегинин мамилесинен. Андан кийин баласына, ошол ата эненин баласына болгон мамилеси. Бул жерде ар бир нерсени карап көрсөк, ар бир нерсе бул чоң бир өзүнчө бир тема деп да айтсак болот да. Кыз менен атанын мамилеси, бала менен маманын, апасынын мамилеси жана ошолордун системада өзүнчө бири-бирине болгон мамилелеринен анан көп нерсенин ошонун негизинде көп нерсе пайда болот да. Эгерде мисалы атасы жок же апасы жок балдардын да кандайдыр бир мындайча айтканда ошонун жоктугунун кандайдыр бир таасири кийин чоң жашоосунда дагы кандайдыр бир өзүнүн таасирин тийгизет деп көп жерден кездештирем практикамдачы. Эң негизги нерсе бул балага бизде көбүнчө кандай карайт? Бизде айтат, мен баламды окутуп атам, мен балама тамак алып берип атам, мен балама оюнчук алып бердим. Материалдык жактан көп карайт да, көп ата энечи, мен муну алып берип атам, мен ушуну багайын деп иштеп жүрөм деген нерсе мененчи. Бул нерсе менен карап келгенде, албетте балага алып берүүсү милдеттүү, бирок балага көбүнчө эмоция керек. Мындай ата эне менен болгон мамилеси, ата эне менен жылуулук керек да ата энеденчи. Ата эненин жөн гана кучактап өп коюусу бул балага өтө чоң кандайдыр бир таасирин берет, жылуулук берет, ошондой эле чоң жашоосуна кандайдыр бир ишенич берет. Бала бул ошо чоң немени эмне деп коет? Мир деп коет го, ошо дүйнөнү ата эне аркылуу тааныйт. Ата эненин колдоосу менен ата эне аркылуу ошол аркылуу тааныйт. Баланын чоң жашоосу жакшы болушу үчүн биз азыртадан кичинекей кезинде ошондой жакшы мамиле кылышыбыз керек деген ишеничтемин. Демек, баягы чүрпөсүн тыштап алып миграцияга кеткен ата энелер канча миллион таппасын, мондай жагдайлар эч кандай десем
акчаң менен басып кое албайсың мындай жагдайларда, туурабы? Мөкадайым айтсаңыз, бүгүнкү күндө сиздин практикаңызда эң жаш кыз канча жашта болду эле? Былтыр бизде учетто 14 жаштагы кыз төрөп, учетко туруп төрөлдү, бирок көзөмөлдө болду да, учетко турду. 14 жаштагы. 14 жашта. Быйыл дагы эки өспүрүм 16-18 жашта төрөп, бирок осложнение баягы эрте жетилген, эрте төрөттөн дагы осложнениялар болот да. Ал кан басымы көтөрүлүп, ушинтип жатып, бирок жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы болуп чыгып кетти. Но эрте жетилген, эрте төрөттөрдүн дагы минус жактары көп да, ал болсо балага, кызга көп минустарын алып келет. Ошол эле айтсам, ошо кан басымы көтөрүлүп, кан аздыгы болуп, состарына почек, жүрөк аркылуу бүт осложнениялары көп болот. Ошон үчүн эрте төрөттүн ушул сол жактары көп болот да. Ошон үчүн баладагы, ымыркайдагы аз массада төрөлүп калат. Негизи эле баягы салыштырып көрө турган болсок, мисалы ошол эле 2000 жылдары гинекологко эң эрте кайрылгандардын жашы жана саны канча эле, анан бүгүнкү күндө ошол абал кандай болуп турат? Азыр эрте кайрылгандар азыркы убакта көбүрөөк болуп калды. Мурун андай кайрылгандар аз болчу. Азыр көбүрөөк, наоборот, мектеп курагындагылар кайрылып. Мектеп курагындар кайрылгандар көп. Ата-энеси алып келет, көбүнчө апалары менен келет. Бул жерде эне менен, сиз айткандай, эне менен кыздын ортосунда мамиле болуш керек да. Ошо энесине айта алыш керек, кыз балачы. Ошондо бизге келгенде да ошо энеси менен чогуу келип көрүнөт. А кээ бир айта албаган кыздар ошо жана сиз айткандай көйгөйлөргө учуратышат. Биз буга чейин ушул боюнан алдыруу боюнча журналисттик иликтөө жүргүзүп көргөнбүз. Сөзүм түшүнүктүүрөөк болуш үчүн азыр көрө турган видео жөнүндө бир аз айта кетели. Биз бир баягы клиникаларга барып, ошол жерден боюнан алдыруу боюнча сүйлөшкөнбүз. 16 жаштагы кыз боюмда бүтүп калды. Эми мунун ата-энесине билдирбей, эми боюнан алдырыш керек деп сүйлөшсөк, ошол жердеги гинеколог дагы бир ортомчу аял ортомчулукка түшүп, баягы бирөө эми адис да, жеке клиниканын адиси, ал деген ата-энесинин макулдугу жок эле билдирбей боюнан алдырууга макул болду. Түшүндүрүк болуш үчүн азыр экранга көңүл буралы, андан кийин маекти улантабыз. Жок, немеге керек? Ол керек, өзүгө түшөбүз. Жок, өзүгө түшкөнгө чейин сүйлөшүп албайбы? Өзүгө түшкөнгө сүйлөшпөйт, биринчи өзүгө көрөлү да, өзү издеп эч кандай бир эстетпейт. Жок. Күччөндө баспас. Мен жана алып келдим, озага. Сиздин болот. Чын бияка келди. Аяк чапча, биз кабинет өзүгө кирип чыккан. Жок, бул бизде эле калат. Кабинет өзүгө кирип чыккан, сүйлөшөбүз. Өзүң айтпасаң, Так, түшкөн жокпуз эже. Бул Ала Тоо 24 каналы көзөнөк программасы. Биз ушундай иликтөө жүргүзүп жатканбыз. Боюнан алдыргандагы баягы мыйзамды канчалык деңгээлде сактап жатышат биздин дарыгерлер, жеке клиникалар. Мен силерге биринчи айттым, өзүгө түшкүлө мен эчтекени билбей атып, эмне менен сүйлөшөм силер менен? Барбы, жокпу, аны биринчи сүйлөшкө, өзүгө киргиле деп жөнөттүм го. Туура. А мен сен эмне деп сүйлөшөм? Кыз 16 жашта болуп атат. Кыз 16 жашта болуп атат. 16 жаш, 12 жаш, 12 жаштар келишет. Жок, сен өзүң айтып билбедиңби, эже, бул жерде узи барбы? Мен бул кызым эмес, мен сүйгөнүм эмес, мен аялың десем, ооба дедиң. Эмнеге калп айтып келесиң? Элдин баарын алдырып чоң эле. Жок, ошоттур. Мен аялым айттым, мен аял эмес, менден боюнда болуп калды. 1,5 айлык боюнда бар, ошону алдырып бересизби деп сүйлөшүп бересизби деди. Анан мен муну, пожалуйста, врачка деп бердик, туурабы, көчөдөн. А эмнеге атым эмне кыласың сен? Эмнеге алдайсың ушундай чоң кишилерди? Андай болбойт, уят. Негизи мыйзам боюнча 16 жаштагы кыз, 16 жаштагы сиз врачсыз. Мен врачмын. Мага любой жаштар, кыздар, келиндер, аялдар бардыгы келишет жардамга, туурабы? Консультацияга киришет. А силер бул эже келип алып ушундай деп сенин эмеңди айтты. Мен бирок айттым, биринчи өзүгө кирсин.
биринчи УЗИге киргенден кийин анан кийин сүйлөшөм мен силер менен дедим. Туурабы? Же башка нерсе жөнүндө сүйлөштүмбү? Негизи биз сурадык, ата энеси билеби же билбейби депчи, билбейт деп айтты. Бул эже ким өзү бу жерде? Бул эжең келип жүргөн эле аялдар тетик эмеге медтерапевтке келип жүргөн пациенттер бул дагычы. Ай эже. Биякта ким болуш дейсиз сиз? Ишин болосу барсыңар. 16 жаштагы кыз ата энеси билип калбайбы деп сурадым мен. Барсыңар журналисттер. Кыскача жагдай түшүнүктүү болду окшойт. Ошол эрте жашына боюна бүтүп калып, ата энесине билдирбей, баягы боюнан алдырып салган учурлар бизде өтө эле көп, өтө эле көзөмөлдөнбөйт. Ушундай учурда кыздарга кандай психологиялык кеп кеңеш берет элеңиз? Бул учурда негизи психологиялык неме бул апасы менен түшүндүрүү экөөнүн ортосунда болуу керек да. Мисалы, бул жакта эми сиз кандай десем, ата энесинин уруксаты жок эле алдырып ошол нерсе менен бул кандайдыр бир граждан не деп коет? Жарандык укукту жарандык мен бузуу деп эсептейм. Себеби эми ал 16дагылар бала болсун, ошондуктан биз ата энесине гана эметебиз. Мага да мисалы кайыр болсо, мен сөзсүз түрдө ата энеси менен иштешип, ата энесинин уруксаты менен гана ошо бала менен иштешем да. Ошол себептен бул жакта дагы ошол нерсе каралыш керек болчу негизи. Анан бул жакта көбүнчө ошол кыз менен апасынын ортосунда кандайдыр бир психолог иштешсе туура болотпу дейм да. Ошол жагдайды кыз көп учурда бул ар кандай ата эне болот, ар кандай бала болот, кээ бирлер өтө жабык болот, ачыла албайт. Канчалык кыйналса дагы ата энесине, ошо апасына ачыла албаган балдар бар. Ошол себептен бул жерде эгерде специалист келип, ошо ата энеси, апасы менен кыздын ортосунда кандайдыр бир сүйлөшүү жүргүзсө, мүмкүн кандайдыр бир түшүндүрүүлөр болуп, анан апасы түшүнүү менен карап, анан апасы алып барып, ошо менен апасы кандайдыр бир чечимге келетпи деген ойдомун да. Мөркана кошумчалай кетсеңиз болот. Дагы ошо согласие керек. Энеси биз 17 жашка чейин кыздар кезде дайыма энеси менен чогуу келгиле деп айтабыз. Потому что энеси же жанында эжекеси, бир тууган эжекеси же энеси энеси болуш керек. Ошонун жанында гана осмотр кылганга биз укугубуз бар да. Анан тем более аборт бул 16 жашта бул айтып осложнениялар көп аябай. Мен айтып кеткендей жанакы бир болушу мүмкүн. Ошо. Негизи эле 16 жаш бул өтө эле кичинекей жаш, 18 жаш эмес, бул 16 жаш болуп, жашы жете элек мектеп курагындагы кыз болуп атат. Ушундай жагдайга кандайдыр бир себептер алып келип атпайбы? Эмне таасир этиши мүмкүн? Кандай жагдайга? Эрте боюна бүтүп калды. Бул биринчиден көп себептер болушу мүмкүн. Мен ар бир нерсе бул мындай деп кандайдыр бир эрежеге такабым келбейт. Себеби ар бир адам, ар бир ситуация индивидуалдуу болгондуктан ар бир нерсенин өзүнүн түшүндүрмөсү болот деп эсептейм. Анан эгерде бул жерде биринчиден ошо кыз баланын, сиз айтып кеткендей жана мигрант деп атпайсызбы? Ошо мигрант көбүнчөсү бул ата эненин мээримин көрбөгөн кыз бала көбүрөөк мындай жакшы сөзгө, жакшы сүйлөгөнгө, мындай көбүрөөк алданууга, мындай кандай десем, алданууга барат да. Мисалы көбүрөөк алар көп нерсеге ишенишет, жакшы себеби алар кичинекей кезинен жакшы сөз уккан эмес, мээрим көргөн эмес. Анан баягы балдар, жигиттер жакшы сүйлөгөн, жакшы неме кылган учурда алар ошол нерсеге ишенип, ошол нерсени аябай ошого тартылат да. Негизи эле баягы ишенчектик бул аял затынын табиятындагы бар нерсе. Бар нерсе, бирок чеги менен. Бул жаш болгондон кийин анан мисалы эгерде ата эне менен кандайдыр эмоционалдык байланышта мен жана айтып кеткендей болсо, кыз ошол нерсеси менен бөлүшөт апасы менен. Апа мага мындай кылды, мындай деди деген нерсе менен. Анан апасы түшүндүрөт кандайдыр бир эреже да, жигитте менен кантип сүйлөшүш керек, кандай кылыш керек, эмне болуш керек деген нерсени апасы өз кызы менен бөлүшүп кандайдыр бир эрежеге келишет да экөө, эгерде байланыш болсо. А бизде көп учурда баягы миграция бул 3-4 жыл эмес, 10 жылдап кеткендер бар, 15 жылдап кеткендер бар. Ошол эле мисалы мен мектепте иштеп жүргөндө мага ошол 10-11 класстын кыздар келип ыйлаган учурлар болгон. Эмнеге апам мени жакшы көрбөйт? Тайнем апам мага таарынат, бирок мен мамам керек мага. Мамам мени жакшы көрбөйт. Мамам мени такыр мындай эркелетпейт деп ушундай ыйлаган учурлар болгондо, ошол учурда гана мындай түшүнөсүң да,
ушул нерсе бар экен, ушул нерсе керек экен депчи. Тайнес апасы мен баарын берип атам, мен кылып атам, эмнеге мен мага ыйлайт, эмнеге мынтет деген таарыныч менен ушул жерде мындай конфликт болот да баягычы. Ошол себептен мен айтат элем, бул жерде бул кандай гана учур болбосун, бала ата-энесинин жанында болсо, ата-энесинин мээрими болсо, балада ишенич көп болот. Бала көп жерден өзүнүн ой пикири болот. Алдына турган жерден кандайдыр бир жол менен чыгып кеткен учурлар болот. Ошол себептен эң биринчи, эң негизги нерсе бул ата-эненин мээрими, ата-эненин кандайдыр бир эмоционалдык байланышы. Миргона, бүгүнкү күндө айтсаңыз, ушул эрте боюна бүтүп калды дейли. Албетте баягы коргонуу керек, туура. Бирок баягы никесиз болуп атпайбы бул жагдайларчы? Көбүнчө баягы жигити менен же бирөөгө алданып кетип, ушундай болуп боюнда бүтүп калып, анан коомчулукта дагы баягы социалдык тармактын көпчүлүк колдонуучулары бул азыркы төрөп чыдап кеткен кыздардын болжол менен эсептеп, мурдагы 14 февраль сүйүү күнүндө болгон деп дагы болжолдоп атышат да. Негизи эле коргонуу жөнүндө айта кетсеңиз. Коргонуу ошо эмнеге ушундай көп болуп чыгып атат, мигранттар да көп болот, ошол баягы информация жок. Ошо кантип сактаныш керек, ошол боюнча информация болбогондуктан может ушундай көп болуп аткандыр. Анан биринчи эле ошо коргоно турган коргонуучу эмелерди айтсак, бул ошо өспүрүм кыздарга же мектепте сабак болобу, же окуп баштаган жеринде ушундай бир мурун болот эле, ушундай сабактар болуш керек деп ойлойм да. Ушу информацияны алыш үчүн. Же бирок азыр телефондон деле балдар баарын көрүп билип атат. Ну, бир эме болуш, маалымат болуш керек кыздаргачы. Анан көбүнчө бул эң безопасный метод, бул барьерный метод болуп эсептелет. Эми мен эфирдин учурунан пайдаланып айтканым ошо барьерный метод. Анан гормональный, низкодозированный гормональный препараттар бар, ошолорду кыздарга айтсак болот. Бирок аларды текшерип, индивидуально ар бир кызга эме кылып беришибиз керек да, дарыларды. Ошондой мүмкүнчүлүк болсо ошолорду көбүрөөк кылсакпы деп ойлойм да. Менин оюм боюнча. Жолбон айым, айтсаңыз, эми ушундай учурлар болуп атат, боюнан алдырып алып же төрөп алып чыдап кетип болуп атат. Буга көбүрөөк кимди күнөөлөсөк туура болот? Балким ушул жагдайга жеткирген, кыздарды ушундай жагдайга жеткирген, ошол эле мээримсиз өсүп калган дейбизби, балдардын кесепетинен болуп аткандыр? Коомчулукта азыр да ошо көп интервьюларда ким күнөөлүү, бул күнөөлүү деген нерсеге токтолуп атышат да. Мен айтат элем, мен эч кимди күнөөлөгөм келбейт бул жерден. Ар бир адамдын жашоосу кандайдыр бир кандай десем, индивидуалдуу, универсальный деп коелу, ушундай да. Анан ошол таштап кетти, анан ал жаман, же атасы мынтип кетти, ал жаман деген менен ар бир адам ошол адамдын бут кийимин кийип ошол жашоону басмайынча ал нерсени түшүнбөйт да. Анан бул жерде кыздын мисалы ошол эмне үчүн таштап кетти, анын себептери да болушу мүмкүн. Эң биринчи себеби бул мисалы мүмкүн кандайдыр бир диагнозу бар чыгар, психиатриялык диагноз бар чыгар. Эми бизде азыр кандай десем, бизде ошол нерсе көп, мындай кандай десем, көп каралбагандыктан бизде ар түрлүү диагноз менен адамдар деле мындай барбастан, эч нерсе мындай дарыланбастан эле жөн эле жүрө беришет да көп учурда. Анан мен биринчи учурда неметет элем, бул биринчи ушу диагноз, мүмкүн диагнозу бар. Азыр күз мезгили, там кандайдыр бир ошол учурга туура келип калган төрөтүү учуру, ушундай нерсени караш керек деп ойлойм. Экинчиден, бул жана айтып кеткен нерсе, бул мигрант баласыбы, же мигрант болсо да ата-энеси менен кандайдыр эмоционалдык байланышта эмес, кандайдыр бир ата-эненин мүмкүн мээримин көргөн эмес, көрсө дагы өзүнө мындай каалашынча, өзү каалагандай ала алган эмес да. Ошол себептен дагы бул ошол нерсесин кандай десем, ар бир адам бир өзүнө башына бир нерсе түшкөндө бирөө менен бөлүшөт, бирөөдөн совет сурайт. Анан мүмкүн бул кыздарда кандайдыр бир ошондой адамы болгон эмес чыгар. Өзүнө гана ишенип, мен ушуну түшүнүм керек деген нерсе келгендир. Дагы бир себептердин бири бул баягы биздин менталитеттон ким эл эмне дейт, ким укса эмне дейт деген нерсе менен кылган нерсе да. Бул дагы болсо кандайдыр эмоцияга алдыруу деп эсептесек болот да. Мисалы адам деле жини келген учурда кандайдыр бир кыймыл аракетти кылышы мүмкүн. Ошол эле учурда дагы бир сүйүүнүн учурунда эмоциянын негизинде кылынган нерсе да болушу мүмкүн деп эсептесе болот да. Себеби төрөгөндөн кийин, төрөө учурунда ошолордо
ар кандай гормоналдык өзгөрүүлөр болгондуктан эмоционалдык жактан да адам өзгөрөт да, мындай кандай десем, эмоциясы бирде жакшы, бирде жаман, бирде жашагысы келип, бирде жашагы, ушул сыяктуу нерселердин негизинде дагы ошол кандайдыр бир ошого да барышы мүмкүн да. Анан жок бул мындай тиңдей деп бир кандайдыр бир эрежеге такап алып бирөөнү күнөөлөш, мен ал нерседен алысмын өзүм жеке. Анан бул жактан ошо себептери менен гана түшүнсө болот го дейм да. Эми психолог катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул мейли ата энеси жанында дейли, мейли миграцияда жүрбөсүн дейли, жанында жүргөндө ушул баланын жабык кандайдыр бир сезимдерин чыгаруу үчүн, тартуу үчүн кайсы кадамдарды жасашы керек? Балким бир күндө 10 мүнөт сайын же күн сайын бир 10 мүнөттөн сүйлөшүп турушу керекпи? Кандайдыр бир эрежелер бардыр да? Бул ар бир бала индивидуалдуу болгондуктан негизи баланы пландап баштаганда эле ошол аракеттер башталат да. Пландап биринчиден, планданда мисалы желанный ребенок, нежеланный деп сөзсүз түрдө гинекологдон сурашат да. Анан ошол учурда дагы баланы пландаган учур болуш керек. Анан кийин боюнда бар кезде кам көрүш керек. Анан кийин төрөлгөндөн баштап ошондон башталат бул нерсечи. Жөн гана бир 10-13кө чыкканда кел сүйлөшөлү отуралды, бала жок, ачылбайт бала. Баланы ошол кичинекей кезинен баштап кандайдыр бир мээрим берип, кандайдыр бир сүйлөшө баштаса, бала баарын түшүнөт. 1-2 жаштыкка чыккан бала баарын, эмоцияңды, эмне болуп атканын баарын сезип түшүнүп турат да. Жөн гана ал мындай сизге чоң адам сыяктуу жооп бере албайт, бирок түшүнөт. Ошондо гана ошол нерсени берип баштаганда, бул 7 жашка чейин. 7 жаштан кийин ал нерсени кылуу өтө кыйыныраак болот да. Себеби бала 7 жашка чейин уже кандайдыр бир калыптанып алган. Андан кийин кандайдыр бир мүмкүн психологдун жардамы мененби, бирок ошентип 7 жаштан кийин, 8 жаштан кийин уже психологдун жардамы менен балага кириш керек болот да. Бала менен баарлашып, бала менен бир нерсе кылыш керек болот. Себеби көп учурда бала жабылып калат. Жабылып ачылбайт көп учурда. Анан ата эне түшүнбөйт, ата эне өзүнүкүн баягы урушат, мындай кылат, тиңдей кылат, бала жабыла берет да, анан ошо менен алыстап кетет. Анан ошол учурларда көбүнчө ата энелер азыркы учурда көп неметип калышты, ошо бала мындай болуп калды, сүйлөбөй калды деп да ошо кайрылган учурлар бар да. Анан ата эненин ортосунда ошо жана айтып кеткен, ата эне менен баланын ортосунда кандайдыр бир жок, ошо неме болосуң да, мындай мамиле кылыш керек, буга мындай мамиле кылыш керек деп экөөнү кандайдыр бир сүйлөшүүгө алып келет да психологчу. Анан ошо психологдун ошо сүйлөшүүгө анан бири-бирин түшүнө баштагандан кийин анан сүйлөшсө болот. А негизи ошо төрөлгөндөн баштап балага мээрим берип, сүйлөшүп, кандайдыр бир мындай кандай десем, чын жүрөк менен мамиле кылса, кээ бир учурда бизде бар, кичинекей бала да түшүнбөйт деген жок, бала түшүнөт баарын. Урматтуу айымдар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып баратат. Сиздердин убактыңыздарды бөлүп биздин студиябызга келип, кызыктуу маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөргө суроо: көйгөйдөн кантип арылабыз? Боюна бүтүп, баласын таштап кетип жаткан окуяга ким күнөөлүү? Пикириңизди видеонун астына жазыңыз. Студиябыздын төрүндө балдар психологу Шолпан Мамытова менен балдар гинекологу Мөөркан Анарбаева болду. Аты жөнүм Сайфуллин Мурзаев. Эфирден көрүшкөнчө.